Мен коркуп кеттим. Кичинекей болчумун. Ал мени өлтүрөм деди. Мага эч ким ишенген жок. Акыркы аптада белгилүү журналист Назира Айтбековага сексуалдык ыдык көргөн айымдардын каттары тынымсыз жаап жатат. Бардыгы атын ачык чыгаргысы келген эмес жана окуяны жылдар бою сыр сактап келишкен. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө болот. Биз ошол каттардын бир нечесин окуп беребиз. Тилекке каршы баарын тең чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени сексуалдык ыдык көргөндөрдүн каттары жүздөп саналат. Арасында тагдырын эң жакын адамдары талкалагандар арбын. Мени өз бир тууган атам зордуктаптыр. Анда мен 5 жашта элем. Апамдын тайкеси кайтыш болуп, айылга 1 айга кеткен экен. Ошентип мен, байкем, атам болуп үйдө калганбыз. Бир күнү уктап жатканда атам менин жыныстык органымды кармап, өзүнүкүн мага карматып, ошентип зордуктап салган. Мен анда кичинекеймин. Эч нерсе билген эмесмин. Менде да унутулгус травма бар. 5-6 жашымда атамдын бир тууган байкесинин баласы зордуктачу. Күндө 9-класста окуйт болчу. Атамдарга айтсаң таяк жейсиң деп коркутчу. Бир эле жолу эмес, далай жолу болгон. Мен анда 4-класста элем. Чоң атамдын иниси менен кошуна жашачубуз. Мен жалгыз үйдө калганда дайыма келип тийишип, кармалап, бүт денемден. Анан алигисин менин 2 санымдын ортосуна салып сыйпалачу. 3 же 4-классман. Бир кошунабыз бар эле. Азыр болжол менен 40-45терде. Ошол кезде атама келе берчү. Ичишчү. Кээде мас болуп жатып алчу. Көрсө мага эле келе берчү экен. Телефон берип, алдына отургузуп, бир нерсе эле кыла берчү. Же мен түшүнбөйм. Мен унчукпай, уялып, сүйлөбөй жүрө берчүмүн. Түндө жатсам жаныма келип кучактап жатыптыр. Же тура албайм, ыйлагым келет. Эч ким көрбөйт. Же баары тең мас. Тайкемдин баласы тоого чыкканда, мал айдаганда мага секс айтып үйрөтүп, артыма, алдыма кылган. Ошондон бери корком балдардан. Түнт болуп калгам. Мурун такылдаган кыз элем. 9-10 жашымда үйдө эч ким жок болчу. Өз атам өкүртө мас болуп келип, мени өз аялы экен деп ойлоп, таң аткыча зордуктоого аракет кылды. Мас болгондугу үчүн максаты ишке ашкан жок. Ошолтун бир кылымдай өттү мага. 9 жашыма чейин апамдын бир тууган иниси менен кадимкидей жатып жүргөм. Качан, кантип башталганы эсимде жок. 9 жашымда тайкем авариядан каза болгондо токтогон баары. Мен анда түшүнчү эмесмин. Кийин түшүнүп баштаганда аябай стресс болдум. Ооруп да жүрдүм. Башым басылбай ооруйт болчу. Ачык айтып күйөөгө тийдим. Бирок жашоом болбоду. Мен 13 жашымда. Папам 2 бутумдун ортосуна бүтүрчү. Өзүмдүн папам. Мас болгондо тигил жагына отур деп кыйначу. Уктатпай, тигинисин карматчу. Мамам 3 жашымда таштап кеткен. Кийин 14 жашымда чоң апама айтып, түрмөгө каматтык. Мен да 5 жашымда зордукталгам. Дос кызымдын үйүнө ойногону баргам. Бала экем, агасы ээрчитип, ойнойбуз десе кете берипмин. Арыктын ичине жаткырып зордуктаган. Апама айта алган эмесмин. Уят жерлерди айтпаш керек деген сөзү үчүн апама айтсам, уят болот деп айткан эмесмин. Москвага 16 жашымда бардым. Бир комнатада 6 адам жатабыз. Жанымда эже, анын жолдошу жатат эле. Жолдошу түнү аялы уктап жатканда колун ашырып, менин эмчектеримди кармалаган. Уйкусурап колун алып, төшөгүмдү бышык ороп жатсам да ачат эле. Болбосо аялы жанында жатат. Тайке мени менен жалгыз калып калган. Баары кетери менен терезеден карап туруп, кел жат деп менин аркаман жатып, алигисин аркаман 2 санымдын ортосуна киргизип бир нерсе кылган. Коркпо деп, түшүнбөйм, былжыраган бирдемени эле элестейм. Кийин деле калп эле мени жакшы көргөн болуп, бетимен өөп, мени үстүнө чыгарчу. Азыр ойлосом, денем дүркүрөйт. Мен аябай эле кичинекей болчумун. 3-4 жашта. Кошунабыздын баласы мени алдап ойнойбуз деп үйүнө алып кирип алып, мага ысык кылышабыз деген оюн деп мени өз каалагандай кылып, колдонуп, зордуктап жүргөн. Мамам ооруканада жатканда мени өз атам зордуктаган. Мен 15 жашта болчумун. Мамам мага ишенбей койгон. Экинчисинде тастыктасам, мамам 4 бала менен андан кете албайм деп койгон.
4-5 класста болсом керек. Чоң атам, атамдын байкеси, атамдын байкесинин баласы тарабынан сексуалдык зордук зомбулук көрүп чоңойгом. Карматып да, эки буттун ортосуна, оозго да алдырчу. Үчөөнү тең жаман көрөм азыркыга чейин. Азыр 32 жаштамын. Мектепке 1-класска барам деп аябай сүйүнүп, магазинге кетип жатсам, айылда үйлөрдүн ортосунда, кичинекей жолдо кошуна киши, апамдан да улуу, мени кармап алып төшүмдө жыныс кынымды кармалаган. Мен коркуп ыйласам, кыйкырып бирөөгө айтсаң, өлтүрүп кетем сени деген. 5 же 6 класста окуп жүргөндө аталаш тууганыбыздын үйүндө калгам. Жакын тууганыбыз болгону үчүн алар келип биз да барганда алардыкында калып калчубуз. Түн окумда ойгонсом, байке сөрөй меникин кармалап, чукулап атыптыр. Катып калдым. Эмне дээримди билбей, ар кайсыны ойлонуп жаттым. Корктум. Токтобой ишин кыла берди. Менин да башыман өткөн. 6-7 класста окуп жүргөндө өзүмдүн эле бир тууган байкем уктап жатсам мени кармалап атыптыр. Коркконуман нары карап жатымыш болуп төшөктү оронуп алгам. 135 маршруткада болчумун. Артыман бирөө келип эле туруп калды. Маршрутка ээн эле болчу. Артымда карасам чоң эле байке, жашы 50-дө. Алигиси менен жамбашыма түрткүлөп кирсе, эмне болуп атасың? Качары деп кыйкырдым. Ал киши ошол жерден маршруткадан түшүп калды. Эң жаман жери маршруткадагы эжелер кайра мага асылып баштады. Өзүң повод бердиң да деп. Мен эми 18ге жаңы толгон кезим. Чоң кишиге неге повод бермек элем? Эжем 1-2 классты таянемдин колунда окуду. А мен анда 5 жашта экенмин. Каникул сайын мамам алардыкына жиберип турчу. Эжеңе барып кел деп. Барган сайын таятам эжем экөөбүзгө шоколад, мороженое алып берип, артты каратып шымыңарды чечкиле дейт эле. Мен ошондо түшүнчү эмес экенмин, айтканын кылып, уят деп деле ойлоп оптурмун. Биз чечип турат элек. Ал болсо алигисин арт жакка салчу. Ошондон кийин геморрой болуп калдым. Чоң апам канча даарылатты, азыркыга чейин бар. Кичинемде эмнеден улам билбеймин, бутум баспай калган. Анан ата-энем кыргызчылык кылып молдого окутушкан. Молдо байке тууганыбыз болчу. Менин сандарымды кармап, булжагыма колун салып сыйпалачу. Бала экенмин, түшүнчү эмесмин. Ушинтип айыктырат экен деп ойлогомун. Анан оозумдан соруп өбүп салчу. Бир күнү бетимден катуу өпкөндө бетим кызарып кетти. Барып атама айттым, мени өппөсүнчү деп. Атам дагы эмне кылды деп сурады. Бүт баарын төкпөй чачпай айтып бергем. Көрсө аябай ачык, тартынбаган кыз болгон экен. Атам барып өлгүчө сабап салган. Мен дос кызым менен Ош базарда соода кылып жүргөнбүз. Бир маалда эле төшүмдү кармап бирөө качып кетти. Карай калсам, чоң эле атам менен тең эле байке экен. Уялбайсызбы десем, кайра жалжактап, каткырып кетип калган. 2022 жылдын 3 айында үй бүлөлүк зордук зомбулукка 2673 айым чалдыккан. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча балдарга карата көрсөтүлгөн 287 зомбулук фактысы катталган. Каттоого алынган жалпы фактынын 177-синде балдар сабалса, 71-инде сексуалдык кордук көрсөтүлгөн, 63-үндө кыздар жабыркаган. Ал эми психологиялык зомбулукка 36 бала кабылган. Бирок ачыкка чыкпай калган кылмыштардын саны мындан эселеп көп болушу мүмкүн экенин жогорудагы каттар тастыктап турат. Жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштар, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, ыплас аракеттер, 16 жашка жетелек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди кылгандарга 5 жылдан 15 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы берилет. Эгер сиз ыдык көрүп, зордук зомбулукка тушуккан болсоңуз, 102, 115 же 111 номурларына чалыңыз.